Урматтуу көрүүчүлөр, кечээ күнү эле көрдүңүздөр, Надыр мырзаны сөгүп сагып силерди эртең жумуштан айдатам деп коркуткан киши бул Чыңгыз Кондобаев, дүйнөлүк сулуулар конкурсунун жеңүүчүсү. Сания Шакирова айымдын өлүмүнө автокырсыктан себепкер болгон. Анткени бул киши ошол учурда спирт ичимдигин ичип себепкер болгондугун аныкталып, 5 жылга эркинен ажыратылган, бирок тилекке каршы Сания Шакирова ошол жерден көз жумган. 5 жылдан эркине ажыратылса дагы 1 жылдан кийин бул эркиндикте кенен жүрүп, дагы деле ошол күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин 7 жолу спирттик ичимдигин ичип милиция кызматкерлерине түшкөн. Бирок дагы деле бул кишилер коркпостон спирттик ичимдигин ичип унаа башкарып жүргөндүгү баарыбыз күбө болдук. Эми мындай кишилер биз ойлойбуз жазасыз калбаш керек, жана ошондой эле спирт ичимдигин ичкендиги үчүн, унаа башкаргандыгы үчүн 1 эле жолу эмес 7 жолу түшкөндүгү үчүн өмүр бою айдоочулук бөлүктөн эркиндигинен ажыратылыш керек деп ойлойбуз.